Жайкалган жайлоонун кооздугу ажайып табият бул Соңкөл жайлоосу. Соңкөл жайлоосундагы сонун көз ирмемдер менен бөлүшөбүз. Ал эми сиздер кептеш эс алуу борборуна келип, кымыз ичип, таза абадан дем алып, көлдүн сулуулугуна суктанып, жипар жуттуу тоо койнунда эс алып кетсеңиздер болот. Кептеш эс алуу борбору Соңкөл жайлоосу. Işqırıp жылқы айдасын түндіктен түшіп айнұру саған бүгін саған. Салам достор, биз Сөңкөл жайласында өзүнүн кептеш эс алуу борборун жаңы түптөп ачып жатабыз. Буюрса кош келипсиздер агалар. 3-күн ушундай керемет жерде атына заты жарашкан Соңкөлдүн ушундай бир суу чыгып турган жер экен. Кептеш деген бул жагында Калмак ашу, бул жагынан Нарындан Тескей торпу деген кошулушунда ушундай бир сонун эс алуу борбору уюшулуп жаткан экен. Эрмек ушул иштин Кудай буюрса келечеги кең болсун. Рахмат. Келечекте айтып отурат, ушу жаштарга басым койсок, билим тармагына, ошол жаштардын акыл эсине, ыйманына багыттап, ушуларды бир жакшы эс алууларды уюштурсак деген чоң идея менен башталып аткан иш экен. Ошо Кудай өзү колдосун, жолдосун, ушул ишти келечеги кең болсун. Бизге мына бүгүн 3-күндөн бери эс алып атабыз. Эң бир сонун күндө бирден козу союп берип атасың, кымызды күндөр түндөр ичирип атат, батабызды алып атат. Эми ошо биздин берген батабыз менен Кудай буюрса агарып көгөрүп ушул жерден бай болуп дегендей элибизге, жерибизге кызмат кылып келечекте бир тарыхка бир жакшы өзүңдүн бир изиңди калтырат деген бизде чоң үмүт бар. Рахмат. Бар бол. Эрмек байке, чакырганыңызга аябай кубанычтабыз. Ушинтип келип жакшы эс алуу болду. Ошо буюрса бүгүн 3-күн. Алыскы шаардан келдиңиз, Ооба, мен дагы Санкт-Петербургтан келгем. Санкт-Петербургтан келип, анан кийин как раз ушундай иш-чарага, ушундай эс алуу борборунун ачылышына туш болуп калдым. Ошого дагы мага дагы бир жакшы эс алуу болду. Анткени Питерден келип дагы 2 жума катарынан бияктагы дагы өзүмдүн пациенттеримди көрүп, ушундай баягы мээ чарчап калган аябайчы. Мээ чарчап ушинтип турганда анан кийин буюрса ушундай тоодо кулак мээ тынч, телефон тартпаган, антенна жок, 3 күн мындай эме болду да, тынч болду да. Баягы бизде эми иште телефон эле аластат да. Тың болду, кеттиң. Жак ишти ойлоносуң, бияк ишти ойлоносуң, мындай 3 күндүк андай телефон тартпаса, только жаратылыш менен гана мамиледе болуп, жана ушундай адамдар менен кандай ар тармактуу, өнүгүүгө умтулган мыкты адамдар менен кеңешип, алардан советин угуп, бүгүн баандай практикаларды бөлүшүп, мындай ушундай тоонун боорунда, ушундай жайлоодо мындай өтө мыкты экен. Мага мындай жайлоого чыккан, билбейм, кичинекей кезимде бир чыккам, анан бир эс тартканыман бери мындай чыккан маселе мага өтө жакты. Анан анын сыңары сиз дагы өзүңүздүн идеяңыз бул жерде буюрса ушундай бир гана эс алуу болбостон бул жерден дагы өнүгүү дагы бир борбор кылайын деп атпсыз. Бул иш-чараңыз жакты, буюрса атайын келип тургула деп, атайын ушундай мыкты адамдар менен топтолуп келип, андай идеяларды талкуулап, алдыдагы бир иш-чараларды, практикаларды талкуулап отурган негизи өтө мыкты экен, жакты. Эрмек ага бул жак аябай бизге жакты. 2-3 күндөн бери жүрөбүз. Анан бул кептеш жалпы эле Соңкөлдүн өзгөчөлүгү бул илгертен Советтер Союзунда деле андан мурда деле ушул туристтерге толо жер экен да. Бул чабандардан бул жактагы жер дегендерден биринчи келип туристтер күрткүдө кар кетелекте эмеде кезекте турушат дейт да.
Анткени Соңкөл мен билген бир 2-3 өзгөчөлүгү бар. Биринчиси 3150, могу биз турган жер 3150 метр бийиктикте турабыз да. Ал эми баягы чакан шаарларда же болбосо деңиз жээгиндеги шаарларда бул жерди мындай альпинисттер бийик багындыра турган жери да биз. Ошол жерде биз эс алып атабыз, уктап атабыз да. А мындай жерге чыгып алып чет өлкөдө чокуну багындырдым деп сыймыктанышат да. Ошондой бийиктикте. Экинчиден ошончолук бийиктикте бийиктиктеги көл. Бул дүйнө жүзүндө сейрек кездешкен нерсе да. 3100 метр бийиктикте көл турат, килейген көл турат. Ошол көлдүн балыгы, суусу аябай сонун толкуну дегенде үстүндөгү өрдөгү болуп аябай кереметтүү жер. Андан кийин туристтердин өзгөчө кызыктырган жери Тимочи байке бул жакта 1000 жыл мурда көчмөндүк жашоо кыргыздарда же болбосо көчмөндөрдө жашоо кандай болсо, дал ушул Соңкөлдүн өзүндө бар экен дейт да, дүйнө жүзүндөгүчү. Анткени бул жакка бир кыш дагы чыккан эмес да, кирпич мисалы үчүнчү бул жакка курулуш кура албайсың. Бүт илгерки эле боз үй, керней, самор баардыгы кандай. Ат, жылкы бүт баардыгы ошондой. Анан Эрмек байкенин немеси дагы өзгөчөлүгү да ошол экен. Бүт баардыгы нандан бери өздөрү жасап, бейин өздөрү саап, бүт баардык нерсени өздөрү уюштуруп беришет экен. Ошон үчүн эс алуучуларга сунуштайбыз Кептеш эс алуу борборун. Адамдар келип жөн эле чер жазып кетпестен өнүгүп да кете турган борбор экен. Бул жака китеп окуса да боло турган, чыгармачылык кече өткөрсө да боло турган. Айтор чер жазып бүт бир жашоонун түйшүктөрүнөн арылып эс алып кете турган жер. Чоң рахмат.